Эч ким эч нерсе унутулбайт. Мындан 20 жыл мурунку кандуу аксы окуясы эскерилди. Коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Коронавирусту алдын алуу максатында тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Шайлоолорго даярдыктар шаймашай. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы иш сапар менен Каракол шаарында болду. Өлкөдө эми маалымат программасынын шейшемби күнкө чыгарылышындагы урунтуу окуялар мына ушулар. Алдыдагы 20 минута бою алар жана башкалар менен биздин кабарчылар жана мен Нургүл Курманалиева тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Мындан туура 20 жыл мурун ошондогу адилетсиздик бийлик Аксы районундагы тынчтык митингинин катышуучуларына каршы ок атып, андан адамдар курман болушкан. Тилекке каршы кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калган бул трагедиялуу окуянын айрым күнөөкөрлөрү алигиче жазагандарына жараша жазаларын алыша элек. Ушуга байланыштуу бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу жазады. Анда мындай деп айтылат: Урматтуу мекендештерим, 17 марттагы аксы окуялары өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы улуу бурулуш катары тарыхта калды. Адилетсиздикке каршы жалпы элдик күрөштүн башаты март жана апрель революцияларына түрткү болгон тарыхый окуя болуп бааланат. Бүгүнкү бийлик ошол окуяларда өлкөнүн келечеги үчүн өз өмүрүн тобокелдикке байлап чыккан, элдин ишенимин актоого болгон аракеттерди жасап жатат. Өлкөдө коррупция менен чечкиндүү күрөш, адилеттүүлүктү камсыздоого багытталган соттук реформа, укук коргоо органдарын реформалоо жүргүзүлүүдө. Коопсуздукту камсыздоо, санариптештирүү, экономиканы өнүктүрүү жаатында ири иш-чаралар аткарылып жатат. Элибиз үчүн, эгемендүү мамлекетибиздин жаркын келечеги үчүн зарыл болгон реформалар ишке ашырылууда. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүз үчүн өмүрүн сайган мекендештерибиздин элесине ар дайым башыбызды ийип, таазим этебиз. Жарат алган жаныбызда жүргөн аксы окуясынын каармандарына терең ыраазычылык билдиребиз. Алардын каармандыгы бизди мамлекеттеги тынчтыкты баалай билүүгө, коомдогу туруктуулукту жана ынтымакты көздүн карегиндей сактоого үндөп турат. Элибизде ар дайым ынтымак жана биримдик, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Жараткан Кудай өзү сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанды колдосун. Ошондой эле бүгүн мамлекет башчысы аксы окуясында каза болгондордун элесине таазим кылды. Ал 2002 жылдагы аксы окуясында жана 2010 жылы Бишкек шаарынын Алатуу аянтындагы апрель окуясында эркиндик үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. Ушундай эле эскерүү ишаратын премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев да жазады. Ал Бишкек шаарынын Алатуу аянтындагы 2002 жылы аксы жана 2010 жылдагы апрель окуяларында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун эстелигине гүл койду. Аны менен бирге бул иш-чарага биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлери Эркин Асрандиев, Акрам Мадумаров, Алтынай Өмүрбекова, өкмөттүн аппарат жетекчиси министр Самат Кылжиев катышышты. Бүгүн Манас эл аралык аэропортундагы коронавирусту алдын алуу чаралары менен жеринде таанышууга барган биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Орусиядан келишкен 120 жүргүнчүнү текшерүүгө катышты. Алардын баары учактын ичинен, андан соң конуу залынан дыкат медициналык көзөмөлдөн өтүштү. Ошону менен бирге ал башка өлкөдөн учуп келген жүргүнчүлөрдү текшерүү шарттарын жакшыртуу жана жол жоболорун оптималдаштыруу максатында кошумча өткөрмө жай ачуу маселеси караштырылып жатканын билдирди. Андан соң биринчи вице-премьер-министр убактылуу обсервация жайлары менен таанышты. Учурда мында 88 адам 14 күндүк карантинге алынган. Алар бардык тийиштүү анализдерди тапшырышууда. Мындан тышкары биринчи вице-премьер-министр ак тилек көзөмөл өткөрмө жайына барып, жөө жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуучу унааларды өткөрүү учурунан да кабар алды.
Тойлорду өткөрүүгө тыюу салынып, аны аткарбагандары жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында билдирди. Ал учурда жалпы эле массалык иш-чараларга, той кечелерге 3 жумага тыюу салынып жатканын белгиледи. Ал билдиргендей, талапты аткарбагандар бузуулар тууралуу кодекстин 150 беренеси жана кылмыш кодексинин 280 жана 285 беренелери боюнча жоопкерчиликке тартылышат. Ал беренелерде эпидемиологиялык кырдаалды билип туруп, ал боюнча чечимдерди аткарбагандар үчүн жоопкерчилик каралган. Тойлорду өткөргөн учурда эки жак тең, ижара берген ресторан ээси жана той өткөрүп жаткан адам жоопкерчиликке тартылат. Ошондой эле вице-премьердин айтымында оюн-зоок жана башка мекемелерде 50дөн ашык орундук бар болсо, аларга чектөө киргизилет. Коронавирустун алдын алуу максатында Оштого тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иштешүүдө. Өзгөчө көзөмөлгө эл аралык аэропорттор, темир жана авто бекеттер алынды. Мисалы, чет жакалардан келишкендерди кошумча текшерүүлөрдөн өткөрүү, Ош аэропортунда кошумча 500 орунду изолятор даярдалды. Ошондой эле облустун бардык аймактарындагы базарларда азык-түлүк бааларын негизсиз көтөрүүгө ишенимдүү бөгөттөр коюлду. Кененирээк кабарчыбыз Мимоза Жаныбек кызы баяндайт. Ушул жерден түнү күнү күчөтүлгөн режимде иштейт. Түнү күнү иштейт. 24 саат иштейт. Ар бир рейс азыбыздагы Коронавирустун алдын алуу максатында Ош эл аралык аэропортунда орунун жайылышынын алдын алуу үчүн күчөтүлгөн тартипте иштер жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн аба майдандын өзүндө 40 орун даярдалды. Кровать это кровать на случай жанагы особо опасный холерный кровать болот. Мына больной душевный жатса, немеси бар, ошо менен больной ушейде каралат. Азыркы учурда Ош шаары жана Ош облусунда эпидемиологиялык кырдаал туруктуу, коронавирус менен катталгандар жок. Бирок анын алдын алуу үчүн жалпы айтканда 500гө жакын койкалар жана изолятор ырасталган. Ага кошумча медицина кызматкерлери тартылып, алардын айлык маянасын жергиликтүү бийлик камсыздап бермей болууда. Дагы кошумча койкаларды, обсервацияларды мындай даярдаганга аракеттерди кылып атабыз да. Кудай сактасын, эң негизгиси бүгүнкү күндө кырдаал туруктуу. Аэропортко санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан адистер тартылган. Ага кошумча бир жумада 2 жолу борбордук базарлар, ири дүкөндөр, автобекеттерде дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Аэропортко дагы СЭСтин сотрудниктеринен, адистеринен 12 адам бөлүнүп берилди, күчөтүлгөн режимде иштөөгө. Андан кийин дагы 6 адам резервге коюлду, дагы күчөтүлгөн тартипте иштешет. Түшүндүрүү иштеринин алкагында даана азыктарынан азык-түлүктөргө чейин сатылып жаткан баалары текшерүүгө алынды. Учурда азык-түлүктөр жетишерлик деңгээлде. Мындан улам бийлик өкүлдөрү жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Ошондой болсо да күндө базар баасы көзөмөлгө алынып турат. Ашыкча бааларды кошуп саткандар мыйзам чегинде жоопко тартылат. Баасын көтөрүп саткандар үчүн атайын бизде беренелер бар. Жогоруктар 106 берене, ал эми кылмышка жообуна тартылыш үчүн 216 беренелер бар. Эгер жасалма түрдө бааны көтөрүп сатышкан болсо, андан мыйзам чегинде чара көрүлөт аларга. Адистер вирустан сактануу үчүн Саламаттыкты сактоо министрлигинин сунуштамаларын жана өздүк гигиенаны сактоону эскертишет. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултанабиев. Өлкөнүн түштүк борборунда ошондой эле алгач медициналык бет каптарга тартыштыктар орун алып, алардын баалары асман чапчыган. Андыктан мындагы Дастан стиль ишканасынын 100 адиси 3 күндөн бери мына ушул продукцияны тигүү менен алек. Бүгүнкүгө алар 10 миңден ашык бет капты тигишип, Ош менен бирге эле башка облустарга да жөнөтүлүүдө. Эске салсак, буга чейин бет каптардын бир даанасынын баасы 25 сомго чейин көтөрүлүп, түзүлгөн мындай кырдаалда монополияга каршы агенттик кийлигишүүгө туура келген. Элдос Орунбаевдин айтымында буга чейин бул тигүүчү цех 4 мезгилдин талабына ылайык кийим тиккен. Бирок ишкана жетекчилиги дүйнөлүк пандемияга каршы калктын саламаттыгы үчүн убактылуу буйртмаларды токтотуп, бет кап тигүүгө киришти. Учурда бет каптын 2 түрү тигилип жатат. Жаш балдар жана чоңдор үчүн. Кырдаалга жараша маска талабы өтө курч болгонуна байланыштуу, бул биздин өлкөдө эмес, дүйнө жүзүнчө болуп атканына байланыштуу бир эмеге ушундай бир идея келди. Өзүбүздүн ишибизди токтотуп, убактылуу гана. Анан ошо бир арзан маада жакшы сапаттуу маска чыгарып берели деп биздин өзүбүздүн гана ата мекенге
мамлекетке жардам катары гана чыгарайлы деп чечтик. Аталган ишканада тигүүчүлөр арасында санитардык көзөмөл дагы күчөтүлгөн. Мындагы ар бир жумушчу тигүү жөндөмүнө жараша 20 миңден 30 миңге чейин эмгек акы алат. Ошондой эле пахта кездемесинен жасалган бет каптар дыккат көңүл буруу менен тигилет. Анткени бет каптар колдонулуп бүткөн соң жууп кайра иштетүү жагы каралган. Биздин маска кадимки пахтадан жасалган, 50 түшүнүктүү ХБ деп койсок болот. 100% ХБ болот, 4-5 слойдон турат. Анан артыкчылыгы бул многоразовый, көп колдонсо болот. Күнүзү кечке тагып жүрүп, анан кечиндеси жууп туруп, кургатып, эртеси кайра дагы үтүктөп туруп, ысык кар менен эртеси кайра тагып келсе болот. Учурда аталган тигүүчү ишкананын бир күндө 10 миңге жакын бет кап чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар. Тигилип бүткөн бет каптар дезинфекцияланат. Андан соң кутуучуларга салынып, колдонууга даяр болот. Учурда цехте 100гө жакын тигүүчү бар. Күнүнө бир тигүүчү 300гө жакын бет кап тигип жатат. Тигилген бет каптар Ош шаарындагы дарыканаларга жана өлкөнүн башка облустарына жиберилип жатат. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар. Ал эми Ошко коңшу Жалал-Абад облусунда өткөн ишемби, жекшемби күндөрү ун баасы кескин көтөрүлүп, эл дүрбөлөңгө түшкөн. Ушундан улам бул жагымсыз жагдайды жайгаштыруу камын көрүшкөн жергиликтүү бийлик башындагыларда тыным жок. Алар базарлардагы жана ири соода түйүндөрүндөгү сатармандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, наркты негизсиз жогорулаткандарга катаал чаралардын көрүлөрүн эскертишүүдө. Натыйжада барысы кайра калыбына келип, ажиотаж жок. Айтмакчы, бүгүн Жалал-Абадга 130 тонна un алынып келингендиги белгилүү болду. Онда 2000-1800 эл кыйналат бuyokta эртеге ошо ундарына чыгым тартат да, ашыкча эле кымбат алып басып атат да. Дүрбөлөңгө түшкөн эл Жалал Абад шаарындагы базарларда un саткан дүкөндөрдүн жабык турганына, ачыктарында болсо баанын жогору экенине нааразы болушту. Абалды жөнгө салуу үчүн өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Жалал Абад шаарынын мэри баштаган атайын кызмат өкүлдөрү рейд өткөрдү. Анда жабык турган айрым un сатуучу дүкөндөр аштырылып, сатуучулар менен элге түшүндүрүү иши жүргүзүлдү. Мен жооп берем. Мен жоопкерчилик өзүм ойлойм. Баарын ачабыз. Бул алып сатарлардын искусственный мүмкүндө бааны көтөрүп, эл дүрбөлөңгө ушулар салып атат. Бүгүнкү күндө эч кандай мындай көйгөйлүү маселе жок. Кудайга шүгүр, элди пейилибизди тоңдошубуз керек. Un жетишти, баары жетишти. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Казакстандан азык-түлүктөр тоскоолдуксуз келип жатканын айтышканы менен un сатып алуу басаңдаган жок. Кардарлар ундун бир мүшөгү 100 сомдон 500 сомго чейин кымбаттаган айтып, ошол эле маалда баасына карабай унду сатып алууга ашыккандар көп болду. Бийлик убада кылгандай эле бүгүн Жалал Абад шаарынын өзүнө эле 130 тонна un келди. Учурда un мурдагы эле баасында сатылууда. Ал эми өз кызыкчылыгы үчүн элди дүрбөлөңгө салып, бааны негизсиз жогорулаткан сатуучулар мыйзам чегинде жоопко тартылмакчы. Кече бир топ маселелер болуп аткан. Жанагы кошумча кылып сатып, элди дүрбөлөңгө салып, алар боюнча тийиштүү органдарга тапшырмалар берилген. Бул боюнча бул биздин көзөмөлүбүздө болот. Мындан ары ошондой туура эмес баягы бир айын кептерди улап, ашыкча бааны коюп сатып алган ишкерлерибизге чара колдонобуз. Кызыгы эмнегедир un базарды тытмалаган элди бүгүн базардан кезиктире алган жокпуз. Сатуучулар болсо баанын жогорулап кетүүсүнө сатып алуучулардын өзү күнөөлүү деген пикирди карманууда. Азыр 28 тонна un келди, Таластан келди, Казакстандан өттү. Граница ачык эле, азыр кечеден бери un түштү. Биринчи сорттун баасы 1,5 миң. Навайдын ундары болсо 1650 сом болот. Биз эми элге кече айтканбыз, эл un көтөрүлбөйт, эл өзү эле көтөрүп, эл баягы мисалы оорудан корккондон мындай паника кылышты, элге түшүндүргөнбүз. Бирок алга карасаң эл жабылып келе берди, анан ошого байланыштуу жаптык бар жакты. Болбосо ундары жоголду, башкара албай калды элди, ушундай болду. Бүгүнкү күндө коңшу Казакстандан азык-түлүктөр анын ичинде унда эч кандай тоскоолдуксуз өтүүдө. Бирок коронавирус улам күчөп бараткандыктан калк арасында баары бир кооптонуулар жогору. Учурда Жалал Абад шаарындагы облустук ооруканада 2 бөлмө коронавируска кабылган бейтаптарды карантинге алуу үчүн даярдалды. Ал эми материалдык резервтер фондунда зарыл болгон азык-түлүктөрдүн запасы бар экени кабарланды.
Кабылбек Учкунбайұлы, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облысы. Үстүбүздөгү жылдын 12 апрелинде өлкөбүздөгү 25 айылдык жана 5 шаардык кеңештерге шайлоолордун өтөөрү жалпыга жакшы маалым. Алардын арасындагы Ысык Көл облусунун Борбору Каракол калаасынын мандаты үчүн 14 партиянын өкүлдөрү ат салышууда. Ал эми аларды каттоого алышкан шайлоо участкаларында иш кызуу. Буга ушул өрөнгө иш сапар менен барган Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова да күбө болду. Теманын уландысы кийинки материалда. Шайлоого аттанган партия өкүлдөрүнүн тизмеси бекитилип, үгүт иштерин жүргүзүүгө мезгил келди. Буга чейин массалык түрдө мыйзамсыз каттоого туруп, коомчулукта нааразычылык жараткан жарандарга чекит коюлду. Ошол эле Каракол шаарында акыркы 3 айда 2599 адам мыйзамсыз каттоого тургандыгы аныкталган. Бирок анын ичинен шайлоого 138 адам гана добуш берүүгө укук алды. Үгүт иштеринде жалпы эле шайлоо кампаниянын аралыгында ушул мыйзамды сактоо жана моралдык, этикалык принциптерди сактоо менен ушул иштерди жүргүзүү жөнүндө меморандумга бардык ушул шайлоого катышып аткан 14 партия кол коюп берди. Бул албетте мыйзамдык күчү жок, бирок бул абдан жакшы көрүнүш, абдан позитивдүү көрүнүш. Коронавирус илдетинен улам элди топтоого мүмкүн болбой жаткандыктан үгүт иштерин кандай таризде жүргүзөбүз деген суроолор жаралды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы массалык маалымат каражаттары жана өздөрүнүн сайты аркылуу элди кабардар кылууга мүмкүнчүлүк түзүүлөрүн белгилеп өттү. Шайлоо комиссияларына дагы ушул катышып аткан талапкерлерге, саясий партияларга дагы сунуштадык жана массалык иш-чаралардын санын азайтып, ушул жарандарыбыздын, шайлоочуларыбыздын коопсуздугуна максатталган бир башка форматтагы үгүт иштерин көбөйтүп, ошондой үгүт иштерин ушул кырдаалды эске алуу менен жүргүзүүнү сунуштадык. Административдик ресурсту колдонбоого мыйзам тыюу салганы менен укук бузуулар катталып келет. Учурда Каракол шаарында 2 сотко чейинки өндүрүш иши каралууда. Аларга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана добуш сатып алуу беренелери коюлууда. Шайлоого даярдыктар боюнча жанагы партиялар менен ар кандай иш алып баруу боюнча, агитация боюнча, тизме боюнча жанагы өзлөрүнүн партиялар Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына өзлөрүнүн суроолорун беришти. Жыйындын экинчи бөлүгүндө шайлоого аттанган саясий партиялардын ортосундагы меморандумга кол коюлду. Негизги максаты партиялар бири-бирине үгүт иштерин жүргүзүүдө жана башка кырдаалда тоскоолдук жаратпай, шайлоонун ачык жана таза өткөрүлүшүнө көмөк көрсөтүү болуп саналат. Миргүл Жеңишова, Жоломан Дүйшөнбеков, Айнура Орзубекова, Каракол шаары. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Өлкөдөгү окуялардын өнүгүшүнө кабарчыларыбыз көз салышууда. Андыктан биздин каналдан алыстабай аман болуңуздар.